адамды өлтүрүү. Буну кысос деп коет. Алла Таалам Куранда Бакара сүрөсүндө 178 аятында айтат: "Я юхалладина аману, о иман келтиргендер, кутиба алейкумул кысос." Силерге парс болду, силерге жазылды. Ошол кимди ким өлтүргөн болсо, андан өч алуу бар деген. Кимди ким өлтүргөн болсо, ал атайлап өлтүргөн адам ошо соттун, падышанын өкүмү менен кимдин канын төксө, ал адам өлөт. Атайлап өлтүргөн болсо. Ал эми атайлап байкабай өлтүргөн болсо, ал кунун төлөп өзүнүн жазасын алат. Ал эми атайлап өлтүргөн адам сөзсүз өлтүрүлүш керек. Ушул өч алууда өлтүргөн адам өлүүдө силер үчүн жашоо бар деген. Эй акыл ээлери, Аллахтан такыбалосуңар, коркосуңар деген. Эгерде адам табиятынан билсе, кайсы бир адамды өлтүрсө, ал өлбөй турганын билсе, бул нерсе ташталып калса коомдо, Алла сактасын, анда кан сөзсүз төгүлө берет дейт. Адамдын каны төгүлүп улана берет. Бул коркунуч коомдо таркай берет. Ал эми коом эл биле турган болсо, баланча түгүнчө бирөөнү өлтүрдү эле, ал да жазасын алып өлдү. Мындайча айтканда өлтүрүлдү ал да деген нерсе болсо, коом коркот, эл сезгенет. Коомчулук коркот бул нерседен. Коомдо тынчтык, коопсуздук орнойт. Адамдардын каны сакталат. Мына ушул нерсе исламда бар. Ал эми бүгүнкү күндө ошо капырлардын келген жанагы адамдар өздөрү таап алган нерседе өлтүргөн адамды эмне кылып коет, аны кайсы бир деңгээлде коргоп койгон, жардам да берип койгон. Ал эми өлгөн адамдын акысы корголбой калган дейт. Мына ошонун айынан эмне өлтүргөн адамды түрмөгө камап коет, 5 жылбы, 10 жыл жатат, кайра чыгат, кайра башка бирөөнү өлтүрөт. Аны баарыңыздар билесиздер. Европада болсун, Азияда болсун, дүйнөдөгү мыйзамдарда. Балким түрмөгө кайра чыгып, дагы өлтүрүп, кайра чыгып, дагы өлтүргөндөр бар. Бир тууганын жакын өлтүрүп коюп, түрмөгө камалат, караса кийин чыгып кеткен болот. Мына ушул кысос жүрбөгөндүктөн, өч алуу болбогондуктан жанагынтип душмандыктар таркай берет. Баланча чыгып кетиптир. Ушу биздин жакыныбызды өлтүрүп, атайлап мына жүрөт деп, анан кайра дагы уруш талаш, туугандар менен эки тарап урушуу, ар кандай жаман нерселерди бири-бирине уюштуруу кадамдар боло берет. Ошол өч алууда силерге жашоо бар дегени, кайсы бир адам билсе, бирөөнү атайлап өлтүргөн болсо, өлөрүн биле турган болсо, же өлгөндөн кийин аны туугандары да тынчыйт болду. Биздин адамыбызды өлтүргөн адам өлтүрүлдү дегенен болду. Анын туугандарына кол салбайт, душмандык кылбайт деген сөз. Ал эми атайлап өлтүрүп алып жүргөн болсо, бул тынчтык орнобойт. Кайра эле ошо кыжыры келет, көргөн сайын жек көрүү пайда болот, уруш, жаңжал, душмандык улана берет. Мына ошон үчүн Алла Таалам өз ырайымы менен коомго тынчтык орносун, адамдардын каны сакталсын, жаны сакталсын, адамдардын жашоосу душмандыкта эмес. Бирөөнү өлтүрүп койсо да, өлтүргөн адам атайлап өлтүрүп өлдү, андан калган туугандары, элдери жашасын деп ушул нерсени койгон. Ошон үчүн бул жерде адамдын каны арам, белгилүү. Бирок ушул үч абалдан башканын бири дегени бул жерде нафс бин нафсты айттык азыр. Канга кан, жанга жан. Адамды өлтүрдүңбү, сен да атайлап өлтүрдүңбү, акыбетиң сен да өлөсүң. Мына ушул нерсени адамдар жүрөгү менен билсе, анда жанагынтип өлүмтүрүүчү кадамга барбай калат коом. Мына канча жаңылыктардан окуп келесиздер коомдо. Бир чымчык өлтүргөндө эле баланчаны өлтүрүп кетиптир, сайып кетиптир, үйүнө келип атып кетиптир, азып салыптыр, өртөп салыптыр, бычак менен сайып салыптыр. Эмне кылып түрлүү атайлап өлтүрүүчү кадамдар, жаңылыктар байма-бай айлап жылдап угуп келебиз. Себеби өлтүргөн адамдар эң эле коркунучу эмне, барып төрт бурчтук жерге барып жатам деген эле нерсе болот. Ошон үчүн коркпойт адамдар. Ал эми өлүм жазасы бар болгон өлкөлөрдө, ушул эле Сауд Арабияда, Малайзияда түрүүчү кадамдар укпайсың да. Сейрек 10 жылда балким бир ушундай. 5 жылда, бирок жанагындай түрмөгө жаткан өлкөлөрдө эмес да. Жумалап эле жаңылыктардан өлтүр дегенди уга берилбейт.